Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарды кирип келген берекелүү Рамазан айы менен чын ыхласымдан куттуктайм. Рамазан айы Аллах Тааланын берекеси, рахматы жана кечирими жааган ай. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде ким Рамазан айында бекем ыйман менен соовун Аллахтан гана үмүт кылып орозо кармаса, анын мурдагы бардык күнөөлөрү кечирилет деп айткан. Рамазан айы биздин ыйык китебибиз болгон кереметтүү Кур'ани Каримди көп окуй турган ай. Кечиндеси мечитке барып таравих намазын окуй турган ай. Колдорубузду жайып, түндөлөрү дуа кылып, тооба кылып, кечирим тилей турган ай. Бул ай берешендиктин, кайрымдуулуктун, ананда бардык орозо туткан адамдардын оозун ачыруу үчүн ифтарлык кечелерин уюштурган ай. Эң негизгиси Аллахтын гана ыраазычылыгын максат кылууну жана да орозо ашказандын, колдун, буттун, көздүн жана тилдин, ананда жүрөктүн, жан дүйнөнүн орозосу экендигин эч качан унутпайлык.